Айлык өкмөттөр бүгүнкү күнгө чейин мафия болуп келгенсиңер. Мен бирөөңөрдөн да коркпойм. Буга чейин эмне болуп келген? Достор, туугандар, наркылар, беркилер 150-200 гектардан алып отурасыңар. Тынчтаңылар. Ассаламу алейкум бардыңыздарга, урматтуу өкмөт жетекчилери. Мен кичине башка нерсе айтып кетейин, суроом жок. Бирок мээрде аз көпчүлүк айыл өкмөтү отурат. Айыл өкмөттүн колунда иштеген, ошол айыл өкмөттө иштегендер отурат. Мореки Токтом, мен мына фермермин, атым Азамат Маданбеков. Мореки Токтом эң туура Токтом. Бул жерде биз отуруп алып, мындай айтып беребиз. Өкмөт мүчөлөрүнөн, бирок так отуруп алып, ушундай жумуштар жасаган бул өтө кыйын. Айыл өкмөттөр бүгүнкү күнгө чейин мафия болуп келгенсиңер. Мен бирөөңөрдөн да коркпойм. Мафия болуп келгенсиңер. Горизонтальный власть болуп, вертикальный болбой. Фермерлерди өзүңөрдүн аймаңарда укпай келгенсиңер. Силер азыр эмнеге каршы келип атасыңар? Мен ошону түшүнбөй атам. Ошол эле ФПСтин арендасы силердин эле эмеңерге түшүп атпайбы? Эмне өкмөткө түшүп атабы? Силерге эле түшүп атат. Буга чейин эмне болуп келген? Достор, туугандар, наркылар, беркилер 150-200 гектардан алып отурасыңар. Тынчтаңылар. Бул токтом туура. Бир гана туп туура. Бир гана балким 75% эмес. Аны кичине түшүрүп койсо, ошол туура болот. Ошондо анчалык плен хозяйство семхоздорубуз жок. Болгону ушул. Ошондуктан каршы келбегиле биякта отуруп биз сүйлөй беребиз. А тиякта ал кыйын ал. Ошол. Көрдүңөр, баарыңар отурасыңар. Рахмат. Эмнеге каршы келип атасыңар? Эмнеге каршы келип атасыңар? Рахмат. Рахмат, болду. Түшүндүк. Рахмат, отуруңуз.